Саламат Беричкасын бітірушілері, сіздер менен Кайрат Элдисемирде. Биз мурунку сабакта квадраттык теңдемелерди өткөнбүз жана Пифагордун теоремасы менен аябай жакшы таанышып алдык. Демек, бүгүнкү сабак ошого уланды катары эсептелет. Биз бүгүн Декарттык координаталар системасын өтөбүз. Декарттык координаталар системасы аябай маанилүү чоң ачылыш болгон. Ne üçün Декарттык координаталар системасы деп атам? Себеби буну Декарт деген окумушту ачкан. Ойлоп тапкан эмес, ачкан десек жакшыраак болот. Себеби бул ачылыш дүйнө жүзүндөгү чоң өзгөрүүлөргө алып келди да. Мисалы үчүн, сен көрүп жаткан YouTube каналы, сен кармап жаткан телефон, көрүп жаткан телевизор, угуп жаткан наушник баары тең мына ушул координаталар системасынан көз каранды болуп калган да. Эмне үчүн? Мисалы үчүн, мен деген YouTubeга видео чыгарсам, анын ар кандай статистикаларын көрүш үчүн, мисалы үчүн, бул учурда мындай болуп кетти, бул учурда ылдый түштү, бул учурда көбөйдү деп, ушунун баардыгы мына кыскасы графикалык маалыматта далилденет да. Эми биз координаталар системасын изилдөөдөн мурда биз деген саноого жөнүндө кичине түшүнүк алышыбыз керек. Саноого деген эмне? Жөн гана бир кандайдыр бир x ого дейли. Ал окто биз деген кандайча иш жүргүзөбүз, ошону карайлы. Мисалы үчүн, бул жакта 0 чекити билебиз, 0дөн баштап плюс чекиске чейин оң сандар, 0дөн кайра тескери артка кеткенде минус чекиске чейин сандар. Анан кийин биз эми бул сандардын ортосундагы аралыкты табалы. Мурун билесиңер, модулда өткөнбүз. Мисалы үчүн, бул 3дөн баштап бул кайсы минус 3кө чейинки аралыкты эсептеп көрөлүчү. Мен муну А чекити деп коеюн, муну Б чекити деп коеюн. Аралыгын L деп коелу, L. Аралыгы канча болушу мүмкүн? Бул жакта 1, 2, 3, 4, 5, 6 болот, туурабы? 6 болот. Бирок биз деген мындай формула ойлоп чыгарып койсок болот да. L барабар A минус B депчи. Эмнеге? Кандайча болуп калды? Эми карайлы, шашпай, ордуна коелу. L узундугу, демек A'быз канча эле? 3 болчу. Минус B'бызчы? B'быз минус 3. Ал эми мындай белги эмнени берет дедим эле? Бул 3 плюс 3 берет деген. Же болбосо 6. 6 болду. Демек биз санагандай эле экен, узундугу 6 экен. Ушундай эле. Эми мен мына могу 5ден баштап 0гө чейинки аралыкты эсептеп көрөйүнчү, мындай эле карап. 1, 2, 3, 4, 5 экен, 5 экен. Макул, L барабар. Бул учурда 5ден эмнени алабыз? 0 деп алабыз, 5 минус 0 барабар 5. Ал эми 5ден баштап 3кө чейинки аралык L барабар 5 минус 3 барабар канча? 1, 2 экен. Түшүндүкпү? Болгону биз деген саногунда аралыкты табыш үчүн оң жагындагы сандан сол жагындагы санды кемитип салабыз, Түшүндүкпү? Мисалы үчүн 0дөн баштап минус 3кө чейинки аралык канча? Дагы жолуп коелу. 0 минус 3. Жок, 0 минус эле формулабыз боюнча. 0 дегенибиз А болуп эсептелет. Ал эми минус турат, анан Б'бызчы, Б'быз минус 3. Минус 3, демек барабар бул плюс болуп кетет. 0 плюс 3 барабар 3. Демек 1, 2, 3 экен аралык. Демек аралыкты тапканды түшүндүк, Ал эми аралыктын так ортосу канча болушу мүмкүн? Мисалы үчүн, бул жакта 3 менен минус 3түн так ортосу кайсы? Так ортосу 0, Демек биз деген минус 3кө плюс 3тү кошуп туруп 2ге бөлүп салсак аны, ошондо так ортосу чыгат. Силер айткансыздар, мында аралыгы 6 болчу депчи, 6ны 2ге бөлүп салсак тең ортосу чыкпайбы депчи. Мисалы үчүн 6ны 2ге бөлсөң канча чыгат? 3 да, туурабы? Демек 6-ны бул жакта 6, аны 2ге бөлдүң, могу 3 чыгып калып атат да, могучу. А бизге координатадагы так ортосу керек болот. Жөн гана баардык аралыкты табыш үчүн оң жактан сол жакты кемиттик. Ал эми так гана ушул аралыктын ортосун табыш үчүн биз жаңы формула алып коелу. L орто деп коелу, барабар B плюс A бөлүнгөн 2 деп коелу. Бул так гана координаталардын ортосундагы аралык. Эми
плюс 3 менен минус 3'тің ортосындағы аралық қандай екен? L ортосу барабар. Демек, не дедім? Жоңа аралықтасын оңдан солға, ал эми ортосындағы үшін солдан оңға қошауыстағы аны 2-ге бөлөбүз. Демек, быбыз қайсы? Минус 3 плюс алыс 3 бөлінген 2. Плюс 3 минус 3 барабар 0. 0-ді 2 бөлсек барабар 0 шығады. Демек, таққана ортосы мына могул 0 екен. Башқаларды қарап көрелік. Мисал үшін 0-ден баштап 5-ге чейінгі аралық. Жоқ, минус 1-ге чейінгі аралық дейші. 0-ден баштап, минус 1-ден баштап 5-ге чейінгі аралық есептеп көрелік. L ортосы барабар. Демек, солдан оңға қошауыз десе, минус 1 плюс 5 бөлі 2. Барабар. Демек, минус 1 плюс 5 бұл 4 шығады, 4-ті 2-ге бөлсек, барабар 2. Значит, таққана ортосы қайсыкен? Таққана ортосы мұна 2 кен. Мұна моғыл менен бұның ортосы. Демек, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Түшіндік пі? Демек, ұшындай бізде екі формуланың негізінде сан оғындағы сандың ұзындығын жана ортосын тапқанды үйреніп алдыға. Бұны түшіндік, эми біз деген координаталар системасына аралы. Болғаны координаталар системасы деген ұшындай сан оғынан қарама қаршы перпендикуляр дағы бір сан оғын жүргізгендегісі да. Эми бұны менен қайын түштейіз біз. Біз деген мисал үшін ушул тегиздикте жалпак нерседе бир чекит жатат дейди. Кандай чекит жатсын? Мисал үчүн мындай бир чекит жатсын. Могул жерде бир чекит жатсын дейли. Анан могул жерде бир чекит жатсын дейли. Бул А чекит болсун, бул Б чекит болсун. Мынакей. Көрдүкпү? Эми А жана Б чекитинин координаталык тегиздиктеги ордун айтып бергилечи десе, силер деген эң биринчи А чекитин жазасыңар. А чекити жатат. Қашан қойсаңар? 2 сан бар бізде. Демек, ең біріншісі мен азыр қызылды X мен белгілейін. Мынакей, қызыл X, ал эми Y көк. Демек, дайыма қызыл туруш керек ең бірінші орында, анан кейін көк туруш керек екінші орында. А чекиттин координатасын айтшы десе, ең бірінші қызылдарды қарайсыз, жоқ, X-ті қарайсыз, мына X чекиттин қарайсыз. X-та демек 1, 2, 3, 4 екен, мына мол жақта 4-ті бар ататын әке. 4-ті? 4 екен, кішіне қашайып кеттір, мақылайым. 4, анан кейін бұл жақтан көрмейді мағачты. Ал эми бұл жаққа 4-ті жастық, анан Y чи Y. Анда Y-ті қарайыз бұл жақтан. Y қаншада? 1, 2, 3, 4, 5 екен. 5-те тұрбай дейіз. 5-ті жазасыз. Ал эми B чекті чи B чекті? B чекті. B чекті. Демек, не дедік? Бірінші орында дайыма қызыл тұрат, ал эми екінші орында дайыма көк тұрат дедім, мақұл. Демек, ең бірінші нені қарайыз? X-ті қарайыз. X-ті, мына бұл X-ті. B чекті X-ті қаншада жатады? Ана минус 4-ті жатады, минус 4-ті жатады. Минус 4-ті жатады. Ал эми Y-ті, то есть, B чекті Y-ті бұл жақта қайсында жатады? Минус 5-ті жатады. Демек, минус 5. Түшіндік, координатасын. Бұл жақталы, бұл жақталы, бұл жақталы, бұл жақталы, бұл жақталы, ең бірінші X-ті аласың, Y-ті қарайсыз. Бұны барысында мектептен жақсы үйренсек керек. Демек, координаталар системасында іштегенде үйреніп алдық. Эми біз мұрынқы сабақта Пифагордун теоремасын өздөштүргөнбүз. Ал болсо кандай эле? Ал болсо мындай болчу да. Кандайдыр бир тик бурчтук берилген, муну өчүрөйүн болду, кереги жок. Кандайдыр бир тик бурчтук берилген. Геометрияга өтө элекпиз, бирок геометриядан өтөбүз муну. Алдын ала белгилеп коелу. Демек, бул үч бурчтуктун асты жагы, демек бул жак 90 градус болуп коелу. А белгилесек, бул жагын Б менен белгилесек, ал эми S'сын капкара менен белгилеп коелу, демек эң узун жагы. Бул С деген С квадрат барабар болуп болчу. Неле? А квадрат менен Б квадратты кошкондога,
Bunu бары каяктан келип чыккан түшүндүк. B квадрат кошкондо барабар болчу. Анда биз с-ны табыш үчүн эмне кылабыз? Эки жакты тең тамырга алып салабыз, Демек, бул жакты да тамырга алабыз, анан бул жакты дагы тамырга алып салабыз. Анда бизде бул менен бул кыскарат дагы жон гана с барабар a квадрат плюс b квадрат тамыр ичинде алып калат экенин түшүндүк. Демек, мына могул жер бул менен бунун квадратын кошуп туруп, анан тамырга алгандага барабар экен. Түшүндүк. Эмнеге айткым келип атат муну мен? Мен мисалы үчүн бул жактан баштап бул жакка чейин кандайдыр бир сызык жүргүздү дейли. Мындай болгончу. Мындай болгон сызык жүргүздү дейли. Анан силерге ушул сызыкты канча экенин аралыгы канча экенин тапкыла деп коет да. Анда кантип табабыз? Мына ушул Пифагордун теоремасы менен табабыз. Демек, биз деген эң биринчи b жана a координаталарын таап алышыбыз керек. Мен деген мына могул бул жактан карайм, -4 жана -5. Карайбыз. Бул формуланын негизинде мен деген бул 4 менен -4-түн аралыгын табышым керек да. Канча экен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Бирок мен деген бул формулага эле кое койсом болот. Булардын баарын өчүп салайын. Демек, 4 минус -4 барабар 8. Демек, бул жактан баштап бул жакка чейинки аралык канча экен? 8 экен. Демек, бул аралык менен могул аралык баары бирдей эле. Демек, анда сызып коеюн бул жерге. Бул аралык 8ге барабар. Ал эми бул аралык канча? Бул аралыкты табыш үчүн биз деген бул аралыкты эле табып коюшубуз керек. Демек, үстүнкүсүнөн астыңкысын кемитип коебуз. Демек, бул формуладын негизинде оң жагынан сол жагына, демек 5 минус -5 барабар 10 экен. Демек, бул жак канча болду? Аралыгы 10 болду. Бул жер 10 болсо, анда бул жер дагы 10 болот. Демек, бул жер дагы 10 болот. Бизде эмне пайда болуп калды? Бизде деген Пифагордун теоремасы пайда болду. Бул жер 8, бул жер 10. Биз деген эми бул жакты эмне алып белгиледик? А менен белгиледик, бул жакты Б менен белгиледик, Демек, бул жакты эмне алып коелу? Биз азыр с менен белгилеп коелу. Бирок биз билбейбиз с канча экенинчи. Демек, мына карайлы. Демек, мунун квадраты менен мунун квадраты кошкондо мунун квадратына барабар болмок. Так, с квадрат барабар 10-дун квадраты плюс 8-дин квадраты. Билесиң, видеодон көрүлгөн. Бул квадрат менен бул квадратты кошкондо бул квадратка барабар. Демек, бул жакта 164 деген сан чыгат, 164. Демек, 100гө 64 кошосуң. Ал эми бизге с квадратты сураган жок да, бул жакта с-ны сурап атпай турабы? Анда биз деген баарын тең тамырга алып салабыз. Ошондо бул менен бул жоюшат дагы, с барабар эмне болот? Тамыр асты 164 чыгат экен, 164 чыгат. Демек, могул жер канча экен? Тамыр асты 164. Примерно 14-төн аз сан чыкса керек. 14 же 15ке жакын сан чыкат да, бул жактан аралыгы ушундай экен, Түшүндүкпү? Анда түшүнсөк жакшы. Демек, аралыгын тапканды үйрөнүп алдык координаттар системасында. Ал эми биз так гана ушул сызыктын А жана Б чекиттин ортосундагы аралыктын тең ортосун тапкыла десечи, мисалы үчүн тең ортосунан бул жерде бул жагы канча, бул жагы канча. Так гана тең ортосунда чекит тапкыла десе эмне алабыз анда? Аралыгын тапкыла десе эмне алабыз? Анда биз деген жон гана бул жактагы тең ортосун таап туруп, бул жактагы тең ортосун таап туруп, анан экөөнү бир чекитке алып келип коебуз. Кандай кылабыз анда?
Biz азыр деген мына бул формулага баш ийип кандайдыр бир эсептөөлөрдү жүргүзөбүз. Эми карайлы. -4 менен 4-түн так гана ортосуна аралык кайсы? Формула коелу. Демек, LO барабар. Азыр x координатасына карап атабыз, мына бул координатасы. Демек, не кылабыз деп элек? Сол жактагысы менен оң жактагысын коштуруп 2 бөлөбүз. -4 + 4 бөлүнгөн 2 барабар 0. Макул, так гана ортосу мына могу жер экен. Так, x дагысы 0 экен, x дагысы барабар 0 экен. Ал эми y дагына карайлы. Y дагы канча болушу мүмкүн? Демек, астындагысы менен үстүндөгүсүн коштуруп 2 бөлүп салабыз. LO x, LO y. -5 + 5 бөлүнгөн 2 барабар 0. Демек, y дагы 0 экен. Так гана ортосу мынакей могу жер экен. Түшүндүкпү? Демек, биз деген сызыкты да тапканды үйрөндүк, анын так гана ортосун дагы тапканды үйрөнүп алдык. Эми биз буга кандайдыр бир универсалдуу формула түзүп коелу. Ал формулабыз мындай болсун. Бул жакта кандайдыр бир x1 жана y1 координаталары болсун, бул жере кандайдыр бир сан болот да. Бул жак болуп калат, бул жак болуп калат. Шулар кандай болот? Бул жакта b чекити x2 жана y2 координаталар системасы болсун. Анда формула түзөлү. Не кылсак болот? Эң биринчи биздин Пифагордун теоремасын жазып коелу. С квадрат барабар а квадрат плюс b квадрат. Ошондон биз деген сын табыш үчүн а квадрат плюс b квадрат кылганбыз. Анда бул жактан эми биз деген не кылдык? A'быз канча барабар болду? A'быз x1ден, x1ден кемиттик x2-ни. Демек, x1 минус x2-нин квадраты, x1 менен x2-нин квадраты болду. Ошондо бул A'нын квадраты плюс не болду? y1ден y2-ни кемиттик. Ошондо y1 минус y2 анын квадраты нени берди? b-ни берди. Анын баарын тең тамырга алып салсак, бизде с чыгат. Мынакей универсалдуу бир формула. Демек, координаталар системасындагы аралыкты табыш үчүн бул формула бизге жардам берет. Демек, биз координаталар системасын үйрөнүп алдык. Кийинки сабакта бизде деген функцияга киришүү болот. Демек, координаталар системасы башталып, демек функциядан башталат. Анда кийинки сабакта чыгабыз. Күтүп турган силер менен кийинки сабакта көрүшкөнчө куш болуңуздар.